темир жолу ишканасынын мурдагы директору Василий Дашков УКМК тарабынан кайрадан камакка алынды. Маалыматка ылайык, Кыргыз темир жолу ишканасына карата козголгон кылмыш ишинин алкагында Дашков 2020-жылдын май айынан декабрга чейин баалуу товардык материалдарды ташып келүүнүн төлөмү деген негиз менен жеке компанияга мыйзамсыз түрдө 1 миллиарддан ашуун акча которгону аныкталган. Мындан тышкары Дашковдун аталган мамлекеттик ишканадан 2020-жылдын январынан апрель айына чейин 490 миллион сом бюджеттик каражатты чыгарып кеткени боюнча дагы бир факты табылган. Муну менен мамлекетке келтирилген зыяндын жалпы көлөмү 1,5 миллиард сомдон ашканы белгиленет. Буга байланыштуу кечээ 8-июнда Дашков кармалып УКМКнын убактылуу кармоочу жайына киргизилген. Тергөө иштери жүрүп жатат. Буга чейин жактоочу Талайкүл Токтокунова изделип жаткан Орхан Инанды дайынсыз жоголгон күнү Мелис Турганбаев менен жолукканын маалымат булактарына билдирген. Бул боюнча жаза аткаруу мамлекеттик кызматынын мурдагы төрагасы Мелис Турганбаев бүгүн үн катты. Ал Орхан Инанды менен жолукканын тастыктап, эл аралык сапат билим берүү мекемесинин президенти менен 20 жылдан ашуун убакыттан бери тааныш экенин маалымдады. Мелис Турганбаевдин айтымында Инанды дайынсыз жоголгон күнү аны менен билим берүү тармагындагы бизнес идеясы тууралуу сүйлөшүү үчүн Инандынын үйүнүн жанындагы кофейняда жолугушкан. Ал жардам берерин айткан. Биз 30 мүнөт сүйлөшкөндөн кийин тарап кеткенбиз. Орхан өзүн адаттагыдай эле алып жүргөн. Коркутуулар болуп жатканын айткан эмес. Мен аны ынак адам катары билем. Жакшы жагынан тааныйм. Табылат деп ишенем, дейт Турганбаев. Эске салсак, Орхан Инанды 1-июнга караган түнү дайынсыз жоголуп, бүгүнкүгө чейин анын кайда экени белгисиз бойдон. Кыргызстанда мунай затын сатуу тартибин бузгандыгы үчүн май куючу 5 жайга жалпы суммасы 175 миң сом айып салынды. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматынан кабарлашты. Билдирмеге караганда, аталган кызмат контролдук текшерүү ишин жүргүзүп, анда Red Petroleum, Газпромнефть Азия, Партнер нефть, Роснефть, Тренд Oil май куючу жайлары сатылуучу товардын кодун онлайн режимде салык кызматына бербегендиги аныкталган. Тез жардам унасына жол бошотпогон айдоочуларды аныктоо максатында Бишкек шаарында Маяк деп аталган рейд өтө турганын шаардын кайгыл милициясы маалымдайт. Себеби пандемия маалында элге ыкчам медициналык жардам көрсөткөн тез жардам унааларына айрым айдоочулар жол бошотпой тоскоолдук жаратып жатышат. Белги берип келе жаткан тез жардам унаасын өткөрбөй койгон айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эреже бузуулар кодексинин 132-беренесинин негизинде протокол түзүлөт. Аталган берене боюнча 10 миң сом өлчөмүндө айып салуу каралган. 9-июнга караган суткада өлкө боюнча 459 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. COVID-19 илдетинен Бишкек шаарында 1, Чүй жана Ош облустарында 2ден бейтап каза болду.